Фактыбы каналынын жаңылыктарынын кечки топтому менен тааныштырабыз. Студияда Алина Абасова, саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11 мартта Баткен облусуна болгон иш сапарында Исфана шаарындагы 1990 жылы ачылган көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун мемориалдык үй музейине барды. Мамлекет башчысы музейдин экспонаттарын көрүп чыгып, меймандар китебине кол жазмасын калтырды. Мындан тышкары президент Кыргызстандын өнүгүшүндө Исхак Разаковдун өзгөчө ордун баса белгилеп, үстүбүздөгү жылы Исхак Разаковдун 110 жылдыгынын алкагында иш-чаралар жогорку улуттук деңгээлде өткөрүлө тургандыгын билдирди. Депутат Дастан Бекешев дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекетинде коронавирус жайылып жатканына байланыштуу эл өкүлдөрүнүн иш сапарларын токтотуп турууну сунуштады. Францияда депутаттар коронавирусту бири-бирине жугузуп жатканын угуп жатабыз. Ошого карабай биздин кээ бир депутаттар дагы деле чет жактарда иш сапарга чыгып жатышат. Кээ бирлери Германияда жүрүшөт. Иш сапарларындагы токтотсок туура болот, деди Дастан Бекешев. Кечээ 10 мартта Бишкектеги Оркуя Салиева атындагы аянтта аялдардын укуктарын коргоо акциясы болуп өттү. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев ар бир жаран акцияга чыгууга укугу бар. Митингде аял затына кол салган эркектердин кылыгына көз карашым терс. Аялдарды колунан кайрып автобуска күч менен салып кеткени туура эмес. Феминисттердин кээ бир лозунгдары дагы мага жаккан жок. Аялдарды коргоо боюнча жөө жүрүш болуп жатса, мурдагы судья аялын койду сойгондой эле өлтүрүп койду. Ар кандай түшүнүксүз жооптор кыйкырып эле таңуулап элди каалаганы кыла беришсе болобу? Негизги 8 март эмгекчил аялдардын күнү, деди ал өз сөзүндө. Ысык Көл облусунун Кашат айылында 12 жашар кызга кол салууга аракет кылган 51 жаштагы кишини жергиликтүүлөр таш бараңга алып өлтүрүп кое жаздашты деген маалымат тараган. Аталган облустук милициянын маалымат кызматынын жетекчиси Сталбек Усубакунов бул маалыматты четке какты. Усубакунов факт кежиге билдиргендей окуя 5 мартта болгон. Кашат айылынын тургуну аны 12 жашар кызын 51 жаштагы киши мас абалында зордуктоого аракет кылганда сабап салган. Айылдын аксакалдары мушташты токтотуп, милиция кызматкерлерин чакырышкан. Кармалган жаранга карата Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин зордуктоого аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкектеги Абдрахманов Киев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан тест атым жайында кызматкерлери тамак турган жерге бут кийими менен чыгып, потолокту жууп жүргөнү тууралуу факт кежиге окурман билдирген эле. Факт кежиге бул окуя боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна кайрылып, маалымат катчысына байланышып төмөнкү жоопторду алды. Маалымат катчынын айтымында мамлекет тарабынан тест атым ресторан, кафелерге рейд жүргүзүүгө мораторий киргизилгенин билдирип, эч кандай чара көрө албастыгын билдирди. Биз алдын ала кам көрбөй, качан гана газ баллону жарылып, же дагы атка минердин бирөө жарымы тест атым жайлардан ууланганда гана чуркап каларыбыз белгилүү. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жубайы эгиз төрөдү. Жубайым бүгүн эртең менен эгиз төрөдү. Экөө тең уул балдар. Мен аябай кубанычтамын, деп билдирген журналисттерге Сапар Исаков. Белгилей кетсек, Сапар Исаков менен жубайы Малике Арстанбекованын 4 кызы бар. Кыргызстанда чет элдик валютага тартыштык жок. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында доллар жана башка валютага өлкөдө жетиштүү түрдө бар. Толкунбек Абдыгулов кечээ Бишкектеги айрым акча алмаштыруу жайларында чет элдик валютаны атайын сатпай кармап турганын белгиледи. Алар баары Россия менен Казакстанда финансылык рыноктун ачылышын күтүп турушкан. Бирок Улуттук банктын жетиштүү түрдө эл аралык резервтери бар дейт ал. Бирок учурда Улуттук банктын жетекчиси канчалык актанбасын борборубуздагы коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда АКШ доллары кымбаттаганы боюнча тургандыгын көрүүгө болот.
УКМКга караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери кылмыштуу топту кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Кармалган жарандар Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекеменин жетекчилигинен $1 миллион акча талап кылган. Алар $1 миллиондогон $250 000 түшүшкөн. Кармалгандардын бири Каракулжанын тургуну президент Сооронбай Жээнбеков менен жакын мамиледе экендигин айтып, тендерден жеңишке жеткирем, ар кандай маселелерди чечип берем деп билдирген. Кармалган жаран мурда алдамчылык беренеси менен кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Факт KG сайтынан жана Факт KG ТВ Instagram баракчасынан дагы таанышсаңыздар болот. Жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.